Катоодон 49 депутат өттү, кворум бар. Аппарат чакырылгандарды 19 маселе боюнча чакырыңыздар. Чолпон Султанбековнан чакырылгы. Он 19 маселе. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Сыргазаков Максатбек Таштанбекович мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары. Сөз сизде, Максатбек Таштанбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу Жамиля Кубанычбековна, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин 23-жылдын 2-февралынын 17 номериндеги жарлыгы менен бекитилген 2023-2025 жылдарга Кыргыз Республикасында кадрларды өнүктүрүүнүн жана калыптандыруунун мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу максатында иштелип чыкты. Бул жерде аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө мыйзамына муниципалдык кызматтын 3-классындагы кеңешчисинин тарабын тартып, муниципалдык кызматтын 1-классындагы кеңешчисине чейин улук класстык чендерди шаардын, айылдык аймактын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын жетекчилеринин калктын саны 20.001 адамдан кем эмес жергиликтүү кеңештин төрагаларынын кызмат ордунан ээлеген мамлекеттик администрациялык адамдарын ыйгарылат деген сунушталууда. Анткени жергиликтүү мамлекеттик администрация жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамында 40-беренесине ылайык калкынын саны 20.001 адамдан кем эмес жергиликтүү кеңештин төрагалары илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык ишти кошпогондо акы төлөнүүчү башка иш менен алектенүүгө укуксуз деп көрсөтүлгөн. Калкынын саны 20.001 адамдан аз жергиликтүү кеңештин төрагалары өзүнүн милдеттерин коомдук башталышта аткарат, бирок жергиликтүү кеңештин сессиясы иштеген мезгилде 20.001 адамдан ашык калкы бар жергиликтүү кеңештин төрагасы үчүн белгиленген эмгек акы өлчөмүндө бир жолку компенсация алат деп белгиленген. Ошону менен шаардын айылдык аймактардын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын жетекчилеринин калкынын саны 20.001 адамдан кем эмес жергиликтүү кеңештин төрагасы кызмат ордун ээлеген адамдарга класстык чен ыйгаруу сунушталууда. Ал эми жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамын карасак, мыйзам долбоордо Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Конституциясына каралган ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу максатында жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы акимди кызматка дайындоонун жана бошотуунун жол жобосун Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жөнөкөйлөштүрүү сунушталууда. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысынын орун басарларын кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу тартиби дагы ченемдик милдеттүү кылуу жана жөнөкөйлөтүү каралат. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 11-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык ченемдик укук актылары ички ыраттуу болууга жана ашыкча жалпыланган же өтө деталдуу болбоого тийиш. Ушуга байланыштуу жалпылоо максатында региондук резерв жана муниципалдык резерв деген сөздөрдү контекстинде резерв деген сөзгө алмаштыруу сунушталууда. Мындан тышкары мамлекеттик жана муниципалдык кызматка квалификациялык 3-чү мыйзам мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын Кыргыз Республикасынын 2023-2025 жылдарга кадрларды өнүктүрүү жана калыптандыруу мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын 1 жана 8 пункттарына ылайык агенттикке Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамына Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укукту мамлекеттик орган жөнүндө өзгөртүүлөр киргизүү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы өркүндөтүү жана алдыңкы эл аралык тажрыйбага эске алуу менен мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өркүндөтүү тапшырылган. Жалпысынан жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бири-бирине кайталоо жана карама-каршылыктар четтетилүүнү жана редакциянын мүнөздүү ченемдер ылайык келтирилүүдө. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроолоруңар болсо жооп бергенге даярмын. Рахмат. Сөз Төлөбаев Балбак иште. Урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар. Докладыңыздан бир нерсе түшүнсө буйрбасын. Биринчи баракты окуп келатып, экинчи барак башка экен, андан аттап өтүп кетип, үчүнчү баракты окуп атасыз. Мына кичине дыкат болуш керек да. Экинчиси. АТР'ды реформа кылган атпайбызбы, айыл өкмөттөрдү? Туурабы иргелештирип, кошуп. Анан силер бияктан 2001-ден өйдөкүлөргө титул чин беребиз деп атасыңар. Күтүп эле турбайт белеңер. Бул боюнча Нарын, Ысык көл, Талас, бир дагы айыл өкмөт бул силер алып келген бул статьяга туура келбейт. Себеби элдин саны аз. Бир айыл өкмөттө 4-төн 5-тен 6 миңден эле киши бар. Азыр эми АТР'лерди бириктиргенден кийин мореки чен баарына бирдей болуп калмак. Ушуну күтө турсаңар болмок кичине айыл өкмөттөрдү кошкондон кийин. Ошондо иргелешип, чинди андан кийин баарына чогуу бирдей эле берсеңер болмок. Андан кийинкиси мына жерден акимдерди, мэрлерди алып келип атасыңар дагы, либо башка кызматта иштегендер деп кошуп коюп турсуңар. Кандай бир аким 7 жыл, 5 жыл, 10 жыл иштейт экен, либо имеющий опыт руководящей работы в иных сферах 7 жыл. Бир ОСОдо 7 жыл директор болдум деп,
Вообще билими жок. Университетте бүткөн бирөө алып келип берсе аким кыласыңарбы? Бул либо дегенди түшүндүрүп бериңизчи мага. Бул эми аппараттын ичиндеги жана жетекчилер тууралуу айтып атасыз да, эме тажрыйбасы бар жетекчилер боюнча. Аппараттын ичинде иштеп жүрүп, бирок ошого эме Бул мыйзам боюнча бир үтүрүн билбейт экенсиз. Алып келип аткан мыйзамыңдан. Мен сизден конкретно сурап атам. 7 жыл, 5 жыл иштеп, анан 10 жыл муниципалдык госслужбада иштеп келгенден кийин дегенден кийин, либо имеющий опыт руководящей работы иных сферах деятельности не менее 7 лет деп атасыңар. түшүндүм. Бул ОСОдо 7 жыл директор болуп калды деп бир печат тап келет да аким боло берет. Бир печатты кол койдуруп келе берет да 7 жыл иштеди деп мэр боло берет. Бул оңой эмес да аким менен мэр болуш. Кичинекейден өйдөлөп келиш керек да, өйдө карай. Специалист болуш керек. Главный специалист, ведущий специалист, руководитель аппарата, зам аким болуп анан келиш керек да. Вице-мэр, туда директор, хотя бы айыл өкмөт болуп келиш керек. ОСОдо 7 жыл директор болдум деп келип туруп алып келе берсе кой бересиңерби? Жооп берип койсо болобу? Болот. Рахмат. Эми мен түшүндүм, кетсеңиз. Жетекчи болуп ал деген критерийлер боюнча биз деген ошол мыйзамды кабыл алып берсеңиз, биз деген президентке ошол указдын долбоорун сунуштап, анын ичине жоболордун ичине ошол критерийлерди киргизели деп пландап атабыз да. Ошол жерде жанакы сиз айткан Түшүнгөн жокмун. тиякта жана Эмнени президентке сунуштайсыңар? Түшүнгөн жокмун. порядок. Жо, мен сизде конкретный суроо берип атпайбы? Либо опыт руководящей работы иных сферах деген кайсы булар? Ошо сиз айткан жеке ишкерликтер болушу мүмкүн. Ошондой ОСО же бир чарба болушу мүмкүн. Болбойт бул, аким боло албайт. Жок, эми ал ошолор мисалы кирбейт деген эме порядокты биз ошол жерден анан кийин түзөбүз. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мейли бул биринчи окуу экен, мунун концепциясын колдоп берип коелу, Алмазбек Акунжанович. Бирок экинчи окууда тетигин оңдобосок, кийин мамлекеттик системаны, башкаруу системасын бузуп алабыз. Мэрлерди, акимдерди жөн эле такыр муниципалдык мамлекеттик кызматтан тиешеси жоктор келип отуруп алып талкалап таштайт да системаны. Ошон үчүн урмат 2 секунды. Чыгыңыз бери ортого. Кийинки сөз, рахмат. Кийинки сөз Жекишев Русланбек Шергезиевичтер. Саламатсызбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу баяндамачы, бери карап коюңуз. Мен ойлоп жатам, бул мыйзам долбоору менен бергеликте биздин илимдүү, билимдүү жаштарга, ошо баягы тааныш жок резервдик кадрга кирүү боюнча, ошо менен эле карьералык лифт жасоого сунуштар, жакшы ойлор айтылган экен. Ошолорго бир жакшы багыт болот го деп, эч кандай тааныш билиши жок эле. Бирок бул жерде жазылып турат, бул процессти президент тарабынан аныкталат депчи. Кантип аныкталат, кайсы критерийдин негизинде, кандай программа, кандай механизмдер бар. Ошолор мен ичине карап таба албаган да. Ушунун жөнүндө кененирээк маалымат берип койсоңуз. Мисалы азыр чет өлкөдө окуп келген, биздин деле Кыргыздын мыкты улаңыздар жакшы илим алып, билим алып, ошо резерв кадрлар аркылуу бир чоң бир кызматтарга барып, мамлекетке бир кызмат кылабыз деген тилектерине жетишпей атат да. Ушул жерден бир тагыраак маалымат берип койсоңуз. Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Бул жерде ошо сиз айткандай жаш кадрларды жана тажрыйбалуу кадрларды өстүрүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Ошо жана өзүңүз көргөндөй бул жерде мурунку мыйзамдын эмесинде, действующий мыйзамда ошол мамлекеттик муниципалдык кызматта тажрыйбасы бар деген нерсе жок болчу. Бул жерде болсо ошол жерде жетекчи болбосо дагы бирок 10 жылдай тажрыйбасы бар деген нерсе кошулуп атат. Ошол жерде жана аппаратта иштеп жүргөн кызматкерлер жанагындай жетекчилик кызматы жок эмеге башкармалыкка келе албай аткан себеби да ошол болот да, тажрыйбалар. Бул мыйзам долбоорунда именно ошол моментти эске алуу менен каралып атат. Бул мыйзам долбоору кадрдык системаны, кадрдык маселени кандай бир деңгээлде жакшы жагына сала турган мыйзам долбоору экен. Мисалы, бул
Бул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө жана мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам долбоорун карап чыгып, кадрдык резервден мисалы ошол жердеги эртеңки күнү бир кандай бир бебаштыктар менен же кызматта жүрүп иштеп жүрүп жумуштан баягы куугунтукталып же жумуштан кетип иштей албай кайрадан келип бир кызматтарга отуруп калып атпайбы? Ушулар жөнүндө бул жерде жазылбай калыптыр да. Эмнеге ушулар каралбай калган мисалы? Мисалы тартип жагына каралыш керек эле албетте булардын баарын. Түшүндүм. Эске алып, рахмат. Ошону караңыздар. Анан кийин бул жерде дагы мына жазып коесуздар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлигинин кызматкерлерине ишеним көрсөтпөө. Это недоверие да. Укугун жергиликтүү кеңештен алып салып жатасыңар да бул боюнча да. Муну эч убакта албаш керек. Мен буга караманча каршымын. Ошол эле айыл өкмөттөрдө шаар кеңештин депутаттары, айыл кеңештин депутаттары шаар мэрлеринде элдин көйгөйүн, элдин үнүн, элдин маселесин түз жеткизип туруш керек. Анан жок дегенде ошо айыл өкмөт башчылары, шаар башчылары, албетте алар айылдык кеңештин депутаттарына, шаар кеңештерине подотчетон болуп отчет бербесе, эгерде эч кандай бир кылган иш жок болсо, буларга сөзсүз түрдө недоверие көтөрүш керек да, аларгачы ишеним көрсөтпөсүн муну калтырыш керек. Буга оюңуз кандай сиздин? Ошол долбоордо мен цитировать этип койсом болобу, уруксат берсеңер. Ошо долбоордун өкүлчүлүктөрү жана аткаруу бийликтин органдарынын ортосундагы ыйгарым укуктарды чектөө максатында жана жергиликтүү кеңеш тарабынан кызматкерлерге негизсиз ишеним көрсөтпөө учурларынын көбөйүшүнө байланыштуу. Жергиликтүү кеңеш тарабынан кызматкерлерге ишеним көрсөтпөөсүнө байланыштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Түшүндүм, муну мен окугам, муну түшүндүм. Мындай да негизсиз эч убакта ишеним көрсөтпөйт да. Ошо айыл кеңештин депутаттары, шаар кеңештин депутаттары мисалы кыла албаган иш болсо ошонун ишин далилдеп туруп, бул далилдин негизинде алып чыгат анын недовериянычы. Анда силер алып бул мыйзам алып келбейсиңерби? Мындан ары айылдык кеңеш, шаар кеңештин депутаттары болбойт деп эле койсоңор, ошолоңдан да. Алар эртең күнү эмне иш аткарат анда? Эгерде элдин үнүн айта албаса, элдин көйгөйүн айта албаса, элдин маселесин айта албаса, анда кандай болуп калат буну? Эми кечесиз, бул эми ушул моментте жанагы тажрыйбалуу кадрларыбызга кээде ушундай ишеним көргөзүлбөй, анан кийин кадрлардын эме жоктугуна келип чыгып атат да. Анан ошого биртке мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди сактоо булдан башка жагынан карап кызматтан алса болот да, ишеним көргөзбөйчү. Анан ошого бул байланыштуу киргизилип атат да. Рахмат. Аппарат табло бергиле. Сөз Бекешев Дасан Далбаевичте. Мен мыйзам долбоорду колдойм, бирок ошол эле кезде мына старшая должность, башка ишыл бир топ эле талаптар күчөп нормаларды ошону көрсөтүп жатасыңар да. Бирок ошол эле кезде мына биздин жардамчылар мына патронатная должность туурабы? Министрлердин жардамчылар, депутаттардын жардамчылар, патронатная должность туурабы? Туура. Президенттин жардамчы тоже патронатная должность туурабы? Туура. Вот старшая должность силер ушуну кылганда патронатная должность старший кызматка кирет туурабы? Туура. Так, ошондо суроо. Вот если биз 2 жыл мамлекеттик кызматта сөзсүз иштесин десек, бул таптакыр эле тоскоолдук болот да, жардамчын табыш. Чынында араң эле табасың да. Менде сураныч, вот биз ошол жерге жазсак, коомдук мисалы жардамчы катары 2 жыл иштесе, уже толук мына жумушту билсе ал, ошону дагы стажга киргизбейлиби? Бүт барын эмес, только для патронатной должности. Мисалы, мен жардамчынын коомдук жардамчы катары алдым, ал 2 жыл менде иштеди, и мен аны ошол эле кишини мен жардамчы катары кыла алам деп, ушундай норманы жаза албайлыбы? Сиз ошого кандай карайсыз? Только для патронатной должности. Туура эле болот го, Дасан Далбаевич.
Тура болот, потому что мына мен ойлойм депутаттар дагы билет бул проблеманы, министрлер дагы билет бул проблеманы. Чынында таба албайсың. Бирөөнү ты отделден алам десең, ал барбайт, потому что ал и так эле постоянно жумуш болуп атат да. А патронаттын должность бул постоянно жумуш эмес да. Ошон үчүн мен экинчи окууга сунушту берейин. Мен урматтуу коллегалар колдоп берсе, анда киргизели. Рахмат. 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 Кийинки сөз Нарматова Надира Азимовнада. Рахмат. Бұл мыйзамдын долбоору жакшы мыйзам. Ошол мыйзамдын келгенине жараша биз как азыр учурдагы мамлекеттик кызматтарда, муниципалдык кызматтарда, райондук акимдерди, айыл өкмөттөрдү, шаардын мэрлерди, шаар тибиндеги мэрлерди бүт бардыгын шайлоону кадр маселесин так жана даана жазып алышыбыз керек да, мыйзам келген оңдогондо биротолочу. Бул жерде ошол акимди шайлаганда дагы, мэрди шайлаганда дагы, анын орун басарларыны, айыл өкмөттөрдү шайлаганда дагы бардыгынын пункттарда беренелерден акырында же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы бар адамдар ээлей алат деген сөздү кошуп коюпсуңар да. Бул деген жетекчилик кызматка даяр болду деген сөз эмес да. Бул бола берет кандай болсо дагы жетекчилик кызматта деп бир жекеменчик осолордо жекеменчик болуп иштеши мүмкүн, дыйканчар буларды иштеши мүмкүн, түрдүү жекеменчик иштерде иштеп туруп анан кийин келип аким болом, айыл өкмөт болом деп келип кандидатурасын коюп, ошонун кадрлардын сапаты бардыгы өлүп атат да. Ошон үчүн мен бул биринчи окууда концепциясы экен, экинчи окууда ошо же деген сөздөн кийинки сөздөрдү экинчи беренеден, андан кийинки үчүнчү беренеде, 11-чи беренеде, 12-чи берененин биринчи, экинчи бөлүктөрүндө, 13-чү берененин экинчи бөлүгүндө, 46-чы беренеде бүт ушундай же деген сөздөн кийинки акыркы сүйлөмдөрдү алып эле коюуну сунуштайт элем да. Мен өзүм жазуу түрүндө берем. Себеби бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар. Ошо же дегенден кийин болжолдуу сөздү жазып коюп туруп, анан айыл өкмөттөрдүн деңгээли канчалык төмөн болуп аткан. Айыл өкмөт деген биз мамлекетибиз 2 баскычтуу бюджет. Айыл өкмөткө эң күчтүү кадр барыш керек. Бюджетти билген, бюджетти көбөйтө билген, бюджеттин башкара билген, аны толтура билген, инвестицияны тарта биле турган илимдүү, билимдүү, тажрыйбалуу жетекчи адамдар айыл өкмөт болуп барыш керек. Айыл өкмөт күчтүү болсо райондун аты чыгат. Райондогу кадр күчтүү болсо облус, облустан анан мамлекеттин иши жакшы болот. Биз азыр айыл өкмөттөргө ким көбүрөөк кыйкырса эле барып туруп айыл өкмөт резервден өттү кылып туруп, бир күн мамлекеттик кызматты иштебеген адамдар резервден өтүп коюп атат дагы, теория менен практиканын айырмасы асман менен жердей да. 1 тонна теория менен 1 килограмм тажрыйбаны салыштырууга болбойт эч убактачы. Айыл өкмөткө тажрыйбалуу кадрлар барыш керек. Ошо резервден өттү кылып эле биз айыл өкмөттөргө көрүнгөндү жетелеп апарып коюп атабыз. Жөн эле жүргөн айыл өкмөттөр бар. Бир жумуш жасабастанчы. Эмнеге келгенин билбей. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Кенжебаев Аманкан Батырбековичте. Саламатсыздар, урматтуу баяндамачы. Мына мен карап койсоңуз, Сокулук округу, Кенжебаев Аманкан. Жана сиз Балбак Зарыстын суроосуна жооп берген жоксуңар. Мына ореке бүгүнкү күнү ушуну күн тартибине алып коюп, атыр бүткөндөн кийин алып келсеңер болобу бул мыйзамыңарды? Бул эми концепциясы болот, бирок АТРде эле жакын арада уже ишке ашат да. Ошо жакын арада биз эми билип атабыз, жакын арада өтөрүн. Уже пилотныйды өтүп бүттүк. Ушул бүткөндөн кийин ушул мыйзамды карасак болобу? Чогулуп туруп бир жергиликтүү бийликтин мыйзамын алып келсек болот беле? Болмок, бирок азыр эми баары биз ушуга келебиз да. Анан кийин уже концептуальный нерселер ушул эле бойдон барабыз да. Анан ошого бул долбоор катары киргизип атканбыз да. Эми ал жана жергиликтүү бийликтин баары биргенден кийин азыр кошулуп атат, көп нерселер кичине өзгөрөт да. Ошон үчүн мына жергиликтүү бийликтин айыл өкмөттөр шаарга өтөт,
Bişkek şaharında mına sokuluk men çüydükünün aylık ötüp atat. Oşon üçün uşul mıyzam menen da bir köp çeçilbegen masaleler var da, oşonun bарын qarap, atyır bütkөндөн кийин карасак жакшы болот эле деген ойду айтат элем. Экинчиси, мен жана коллегаларым сурап кетти. Siz айтып аткан жана 6 жылдык дем ошодо иштеп келди дейчи. Ошолор тесттен өткөндөн кийин гана резервке турабы? Турабы? Тура. Эми багы бул жагынан эми мыйзам туура эле ошо тесттен өткөзүп турган резервке койсок, ошондо мыйзамга жазып алсакпы деген оюмда. Анткени эми кыргыздын мындай эл журтка иштеген деген атуулдары бар, кыз келиндери бар, биздин жигиттер бар. Действительно мындай кыйын чыккан, бирок ошол жанагы мамлекет жумушта иштебегендиги да. Бирок бул жерден бул керектүү эле мыйзам, керек. Колдоп берели концепциясын. Бирок ойлонуп көрсөңүздөр, может муну ушуну бир талкуулап алып туруп, атыйыр бүтсөнгөндөн кийин алып чыкса жакшы болмок да. Рахмат. Добушка да коюп сунуш берип коебузбу? Добушка коюп атыр бүткөндөн кийин келсин. Рахмат. Кийинки сөз Мамытов Талант Турдумаматовичте. Рахмат. Негизи мыйзам долбоору туура бир раттуулук керек. Ар бир кызматка баратканда дагы, иштөө принциптеринде дагы, дайындоо принциптеринде дагы. Бирок бир маселеде жанакы кызматтык чин деп атабыз го. Ошол классный чин кандай жолу менен берилет? Кандай требования болуш керек? Жаңы мыйзам долбоору боюнча. Бул жерде ошол элдин, калктын санына байланыштуу болот. 20.001 жараны бар ДК ага чейинки жерде болбойт, чин берген. 20.001ден жогору болгон жараны бар эмеге ошол чинди жана айлыгына байлап ошого кошо берилет да. Айыл өкмөттөргөчү, айыл өкмөттөргө да берилет. 20.001ге чейин жетпесе болбойт да. Берилбейт. Себеби дегенде ага ошол калктын саны жетпеген учурда жана на общественных началах алып барат да жумушунчу. А чин болсо мамлекеттик чиндер ошол жана айлыкка байланат. Ал жерде жана надбавка болот, ошодон жана эмелери расчеттору чыгат да. Жергиликтүү кеңештин төрагаларына дагы класстык чин берели деген маселе көтөрүлгөн эле. Ал кандай болуп атат? Ошол жергиликтүү кеңештин төрагалары ошол аймак жергиликтүү аймактын калкынын санынан ошондой эле байланган. 20.001 жогору же 20.001. Түшүнүктүү. Квалификациялык талаптар, кандайдыр бир аскердик милдеттемелер керек болобу, керек эмеспи? Же 20.000 калк саны болсо эле жетиштүү болобу? Жок, талаптар. Аскердик кандай талаптар бар кошумча дагы? Жанагы ээлеген кызматы, стажы, ал жерде өзүнүн критерийлери бар, ошого жараша берилет. Аскердик милдеттемесичи? Улбай алды. Аскердик милдеттеме? Аскердик милдеттеме бар ал жерде. Талапта бар, болуш керекпи? Талапта бар. Ал класстык чинге каражат кошулабы, кошулбайбы эмгек маянасына? Эмгек маяна кошулат класстык чинге. Канча? Ал жерде ошол жана критерийлер бар, айлыгына жараша болот. Орточо? Бир 200 сомдой болот да. 200-300 сомдой. 1200'дөн. 1200 сом. Эми жакшылап даярданып келиш керек да. Эми албетте мындай стимул болуш үчүн аларга дагы бир жакшы жагдай түзүп бериш керек. Мыйзам долбоорун негизи колдойбуз, бирок мына жанакы муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлердин жанакы окуу мектебин ачыш керек да. Аларды окутуп, даярдыктардан өткүзүш керек. Илгери Союзда ошондой мектептер болчу эле. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, мына көп айтып атат. Эми бизнес чөйрөдөн же башка чөйрөдөн да келген учурлар бар деп атат да. Эми келсе келсин, Кыргызстан жаран болгондон кийин алар иштегенге, элине журтуна кызмат кылганга акысы бар. Шайлаганга дегендей. Бирок ошол окутуу процессин дагы күчөтүш керек да. Негизги базовый түшүнүктөрдү, мамлекеттүүлүк, эгемендүүлүк, жалпы мамлекеттик принциптерди, мамлекеттин түзүлүшүн, принциптерин, ар бир органдардын милдеттемелерин так
даана билиш керек да ар бир жетекчи. Мына ошондой нерселерден бир өткүзүп атасыңарбы? Же өткүзөлү деген кандайдыр бир пландар барбы? Кандай иш алып барылып атат бүгүнкү күнү ошол багыт боюнча? Рахмат, Талант Турманович, уруксат берсеңер. Ал боюнча да ошо иш-чаралар азыр башталып атат. Өзүңөргө белгилүү болгондой, бизде президенттин алдында академиябыз бар. Ошо мамлекеттик кызматкерлерди даярдайт деген. Бүгүнкү күндө азыр ал боюнча ошо проект программабыз бар. Ошол жерден жана резервде турган кадрларды жана действовать этип иштеп кызмат өтүп жүргөн кадрлардын баарын ошол жерден окутуу программалары түзүлүп атат. Ошо 72 саат же баягы өзүнүн ийгилеген кызматына байланыштуу сааттары менен бөлүнүп, анан буюрса ушул жылдан киргизебиз деп эме кылып атабыз. Ошол маселени эртелетиш керек. Анан АТР жүрүп атат азыр. Өзүңөр айткандай, АТР бүткөндөн кийин айыл өкмөттөр ирилештирилет. Мына ошондо да көп нерселер өзгөрөт. Бул мыйзам долбоор биринчи окууда экен, менимче экинчи окууда бул маселени карап чыгыш керек да. Анан 20 000 деп эле чектеп койгон менимче туура эмес. Бир жанакы мындайча айтканда бөлүү болуп атат да. Же кандайдыр бир кемситүү болбош керек да. Айыл өкмөт бардык эле жерде айыл өкмөт. Аким бардык эле жерде аким, мэр бардык эле жерде мэр. Жумуш бардык жерде бирдей эле болот. Анан ушул принциптер. Рахмат, Талант Турманович. Издейлик карайык. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Жалалдин Баязидинович. Рахмат, Жамина Кубанычбековна. Ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Азыр сиз кичине адашып кеттиңиз окшойт. 20 000 ашкан муниципал айыл өкмөттөргө чен берилет деп. Айыл өкмөттөрдүн баарына эле чен берилет. Бул айылдык кеңештин төрагаларына 20+1. Ошону сиз мындай депутаттар түшүнбөй калды окшойт. Ошол жерде азыр айыл өкмөттөр баары эле толук эле чендерин алышат. Алар сиз айтып кеткендей 1200-1600 сом балким азыр айлык көтөрүлүп калдığında андан да кошуп калышы мүмкүн. Мен айтайын деген нерсе мындай. Азыр айыл өкмөттөргө тиешелүү болгон айыл аймагында туулгандарды алып койдуңуздар да азыр, 52-ci берененин 3-cü пунктунда. Кечиресиз, жакшы угуп алдык ошол. 52-ci беренени айыл өкмөт, эгерде бир айыл өкмөт ошол жерде төрөлгөн инсан айыл өкмөт башчы боло албайт деп айтылган эле да. Азыр сиздер чийип койдуңуздар, эми ошол кайсыл айыл өкмөттүн жараны айыл өкмөт боло алабы? Өзгөртүү кирсе. Ооба, бул мыйзам долбоордо бул 52-ci беренени карап койсоңуз. Ооба, долбоордо республикалык Күчүн жоготту деп турат. Айыл өкмөттөрдүн башчылары кызматын Мына, мен сизге окуп берип коеюн да. 52-ci берененин 3-cü төмөнкү адам айыл өкмөтүнүн башчысы боло албайт. Кыргыз Республикасынын жараны болбогон, башка мамлекеттик жарандыгына ээ болгон. Анан эскисинде тиешелүү айыл аймагында туулган. Буну күчүн жоготту болуп атат. Ошондо кандай болуп калат? Бул айыл аймакта төрөлгөн инсан боло берет, төрөлгөн болсо болбойт. Бу жерде азыр тиешелүү айыл аймагында туулганды чийип салып атасыңар, күчүн жоготуп атат. Ооба. Ошо кандай болуп калат анда? Эме республикалык маанидеги шаарларда жана айыл өкмөттөрүндө айтып атам. Айыл өкмөттөрүндө. 52-ci беренени ачып карасаңыз, таблицада айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерлерге коюлчу талаптар дегенде, жана талаптарды айтып келдиңиз, анан төмөнкү адам айыл өкмөтүнүн башчысы боло албайт. Кыргыз Республикасынын жараны болбогон, экинчи башка мамлекеттик жарандыгына ээ болгон. Болду, ушу менен бүтүп атат. Үчүнчү мурда бар эле ошол айыл аймакта төрөлгөн жаран, тиешелүү айыл аймагында туулган. 52-нин 3-cü пунктун карасаңыз, же жардам берип койбойсузбу сиз эгер билсеңиз?
кагаз 52 таппай атам. Все, вот это, да? Ооба, мурункуда являющийся уроженцем соответствующего айылного аймака деп турат. А ошол берене, ошол пункт азыр жокко чыгарылып атат. Эми жокко чыкса ушул биз кабыл алган президент кол койгондойн. Ошол жаран төрөлгөн, ушул аймакта айыл аймагында туулган инсан айыл өкмөт башчы боло берет, Эгер ошол жерде төрөлгөн болсо, ооба. боло берет. Ооба. Анан түшүндүк, рахмат. Анан дагы бир могул жерде акимдерге болгон талаптарда сиздер айтып атасыздар, акимдер жана кесиптешимде айтып кетти. Туура, эми кээ бир инсандар бар, ошол муниципалдык же болсо мамлекет кызматтарда стажы жок. Бирок аким болуп иштей алат. Жооп бересизби? Ооба, уруксат берсеңер. Туура айттыңыз, аким болуп иштегенге кээ бир жакшы бир чоң фирмалар, жакшы бир мындай жетишкен эмелер бар, частный бизнестер. Ошонун жетекчилери эгерде болом десе, алар как менеджер могут себя проявить очень мындай жакшы жагынан да. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Жана Кубанычбектин эми талкууда суроо жоопко чек коюп коебуз, ошону добуш коюп койсоңуз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолорго жана талкууларга чек кою боюнча сунуш түштү. Сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 50, каршы жок, баары 50, каталды 72, сунуш өттү. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кошалиевичте. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна, урматтуу кесиптештер. Өзү урматтуу баяндамачы айтыңызчы, бул калктын санын айыл өкмөттөрү 20+1 деп ким аныктады? Мыйзамда аныкталып калган 40-беренесинде. Ошол жерде чек коюлган да ошондой. Силерден эч кандай сунуш түшкөн жокпу мындай? Азыр эми, конечно, мына азыр ирелештирүү болуп атат. Ирелештирүүдө дагы калктын саны көбөйөт. Буну азыркы турган турушта биздин, мисалы үчүн, менин өзүмдүн Токтогул шайлоо округунда 20 000ден ашкан калктуу айыл өкмөт жок. Получается, алар, значит, андай класстык чиндерге эч кандай татыксыз болуп калып атат да. Анан эми, конечно, бул даярдык көрүп аткандыгыңар болуш керек. Ушу ирелештирүүдө дагы калктын саны көбөйүп калат деп даярданганыңар туура эле. Бул мыйзам долбоорунун биринчи концепциясын колдоп беребиз. Бирок айтыңызчы, калктын санына кандай деп санайсыңар силер? Шайлоочулардын жалпы санынбы же бала бакчалардын балдарда кирип кетеби, барды киришеби? Жашаган адамдын саны киреби? Жалпы жарандардын саны. Ким алар? Ошол жердин тургундары. Ну, эми тургундар понятно, эми тургундар деп кимдерди эсептейбиз? Биз ушул жерде бардыгын бала чаканын баарын эсептейбизби же шайлоочунун санын алабызбы? Жок, толук тургундары, бала чакасы. Ну, толук тургундары болсо, анда биздин айыл өкмөттөрдөн өтүп калышы да мүмкүн. Бирок мына бул талаптарды алып атканыңар туура. Себеби дегенде Конституцияда да корголгон адам укугунун кээде кемсинтип коюп атабыз. Төрөлгөн адам ал жерде иштей албайт деп. Анан деген бул башка жака барып иштеш керек болуп калып атат. Ал жака деген үй шарты туура келеби, келбейби деген маселелер бар. Булардын баарын төлөй кылып атасыңар. Дагы бир кошумчалар бар. Биз сизге бул баяндамабызга дагы кошумча беребиз. Мына биздин коллегалар айтып атат. Жана андай ошолорду иштеп келгендер деп. Эми чарба менен башка чөйрөдөгү ошолордун айырмасы эки бөлөк. Ошон үчүн мына
Жанагы аким болуш үчүн сөз түрдө акимдин орун басары болуп иштеш керек. Жол болсо айыл өкмөт болуш үчүн айыл өкмөттүн орун басары болуп иштеш керек деген критерийди кошсок жакшы болмок да. Ушулардын баарын кошуп, ошондон кийин гана деп чыкса дегенде башка чарбада иштеп келип эле аким болуп калганда, кыйналып калгандарын көрүп атабыз. Мисалы үчүн айыл өкмөт болуп келе калып эле, анан кийин айыл өкмөттөн кийин мэр болуп келгендерди да көрүп атабыз, вице-мэр болбой туруп, же болбосо аким болуп калып аткандарды көрүп атабыз. Ушундай кемчиликтер болуп атат да. То есть илгерки тартипти киргизип эле последовательность занимаемых должностей дегенди киргизсек жакшы болмок да. Биз дагы сунуштарыбыз беребиз го жазуу түрүндө. Ошону эсеп кылып койсоңуздар. Анан концепциясын колдойбуз. Бирок Алмаза Кунжаныч мындай даярдык менен келген болуу туура эмес болчу. Сиздерге бүгүн что-то не с той ноги, наверное, стали все. Рахмат. Процедурный 4-нчү микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Бул мыйзам долбоор керектүү мыйзам долбоор. Урматтуу төрага, Алмаз Акынжанович, баяндамачы жооп бере албай атат. Мыйзам долбоор керектүү. Урматтуу депутаттар, азыр концепциясын колдоп берели. Кийинки экинчи окууга Алмаз Акынжанович ки Мурат Курманбекчи өзү келсин, же болбосо Кудай берген Базарбаевич өзү келсин. Рахмат. Кийинки сөз Нарматова Назира Азимовнада. Рахмат. Бүтө эле калды, сабыр кылып туруп тургула. Урматтуу баяндамачы, сиз жаман кыйналдыңыз да, элдин баарын кыйнадыңыз. Өзү бул мыйзамды жазган Кудайберген Базарбаевич келип жардам бербептир. Ал деле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча кошо чакырып койсоңор болмок экен, такташып алат элек да. Азыр кызыктай болуп атат. Суроолоруна эч ким так жооп ала албай атат. Сиз айтсаңыз, мисалы үчүн азыр муниципалдык мамлекеттик кызматтардын айырмасыны тактап аныкташ үчүн бул мыйзамга так көрсөтүш керек да. Кайсылар муниципалдык кызмат болуп эсептелет, кайсылар саясий кызмат болуп эсептелет, кайсылар мамлекеттик кызмат болуп эсептелет. Ошону мына кызматтарга сунуш кылынганда так жазылыш керек эле, жалпы түрүндө жазылып атат да. Муниципалдык же кызмат, мамлекеттик кызматты иштесе депчи. Ошондо мисалы үчүн сиздерде жанагы айылдык кеңештин депутаттары 4 жылга депутат болуп шайланып атат дагы, алардыкы саясий кызмат катары эсептелип атат да. Мисалы үчүн эч кандай немеси иш тажрыйбасы жок, мамлекеттик кызмат иштебеген, муниципалдык кызмат иштебеген, саясий кызмат катары эсептелип, айылдык кеңештин депутаты 4 жыл иштеген болсо, 2 созуп чакырылган болсо, ошондо 7 жылдык мөөнөткө жетип калып туруп, айыл өкмөт болом деп келсе боло береби? Мөөнөтү жетсе боло берет. Жок, мен суроомду түшүнүңүз, сиз саясий кызмат катары эсептелип атпайбы жанагы айылдык кеңештин депутаты болгончу? Стажга киреби ошол? Стажга кирет. Стажга кирсе айлык албайт го, кантип стажга кирет? Жок, трудовойуна кирет да, трудовойуна жазат да. Трудовойуна жазылып айлык албайт да бирокчу. На общественных началах стаждан кирет как депутат. Ошондо саясий муниципалдык кызмат катары айыл өкмөт болуп иштегенге акысы барбы? Же неме катышканга резервден өтүп, резервге туруп, анан айыл өкмөт болуп 7 жылдык стаж менен иштегенге мүмкүнчүлүгү барбы? Мүмкүнчүлүк пайда болуп калат ооба. Сиз туура эмес айтып атасыз. Мен ушундай факты бар да, ошон үчүн мен сизден так жоопту талап кылып атам. Сиз түшүндүңүзбү мен берген суроома? Айылдык кеңештин депутаты 2 мөөнөт 4 жылдан айылдык кеңештин депутаты болуп атат, саясий муниципалдык кызмат катары стажга жазылып атат, бирок айлык албай атат. Ошондо ал стажы жетип калган болобу айыл өкмөт болуп иштеш үчүн? Саламатсызбы, Надира Азимовна. Айыл өкмөтүндө депутат болуп 7 жыл иштесе, бул 7 жыл муниципалдык кызмат стажы болот. Ал эми айыл өкмөт башчы болуш үчүн мамлекеттик же муниципалдык кызматта 5 жыл, анын ичинде 3 жыл жетекчилик кызмат болот. Ошондо сиз айтып аткан кандидат айыл өкмөт башчысы боло албайт. Мына тууру так жооп, ушундай жооп беришиңиз керек да. Сиз боло берет деп атасыз. Эми азыр жанагы өзү туулуп өскөн айылына айыл өкмөт болуп иштегенге мүмкүн эмес деген сөз алынып салынды деп айттыңызбы? Азыр жок болобу? Бул жерде ал эме пункт жок.
азыр айыл өкмөт болуп иштеген, өзүнүн туулуп өскөн айылына да иштесе боло берет да, татыктуу кадр болсо, критерийлерге туура келсе. Туурабы? Анда ушуну туура кылгансыңар. Мисалы үчүн азыр айыл өкмөттөрдө ошол жердин кулк мүнөзүн билген, элди билген адамдар иштеш керек да, айыл өкмөттүн төрагасы болупчу. Анан райондук дагы тыюу салганыңар туура эмес. Райондун акимдерине дагы алып салдыңарбы азыр ушунда? Райондукун алып салыш керек да. Себеби жанагы районду дагы өзүнүн элди билген, ошол жердин проблемасын билген адамдар, ошол райондон чыккан адамдар райондун акими болсо, ошо. Рахмат. Кийинки сөз Талиева Камила Абдыразаковнада. Рахмат. Бул мыйзам долбоору албетте кадрдык резервди түзүү жана мамлекеттик стратегияны ишке ашыруу максатында даярдалып келди, туурабы? Андыктан менде бир 4-5 суроо бар да. Бул жерде сиздерде мыйзамда мына турат, бул жерде жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларынын орун басарларын кызмат ордуна дайындоодо, бошотууда тартипти жөнөкөйлөштүрөбүз деп атасыңар, Ошону жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бергилечи. Сиз жооп берип коерңуз, немеге жардамчы катары. Уруксат берсеңиз, Камила Абдыразаковна, бул жерде акимдин орун басарын кызматка министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан дайындоону жөнөкөйлөштүрүү, бул буга чейин азыркы мыйзамда неме деп жазылганда, бул орусча айтканда привязка болуп калган. Бул жерде кайсыл жери татаал, мына ушул жерин алып койдук деген негиздеме бергиле дегим келип атат да. Мындай: назначается и освобождается председателем кабинета министров на основании представления акима деп атат да, по консультации полномочным представителям. Биз ушуларды бөлүп атабыз. Же акимдин представлениясы менен бир эле аны сунушу болсо эле, тиги полпредстин сунушу жок болуп туруп эле, же болбосо полпредстин сунушу менен эле. Бул жерде бир сүйлөмдө бардыгы байланып калганда, үчөө биригип келип туруп, анан назначение или освобождение болуш керек деп. Бул жерден полпред менен акимдин ортосунда бир неразголосияндай бир баягы пикир келишпестичүүлүк болуп атабы? Бирөөсүнүкү болсо, бирөөсүнүкү болбосо дагы дайындала берет дегендей жазылып атат да. Мыйзам жөнөкөйлөштүрүү деп ушуну атап атасыңар. Биз ошо жөнөкөйлөштүрөлү деп атабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы. Турмушта эмне кыйынчылык болдубу? Бул эми ушундай бир кыйынчылыктарды жаратылып калат экен, ошон үчүн. Бул логикага бир аз туура келбейт да. Бул жөнөкөйлөштүрүү деп айтууга болду. Бул жерде как раз ошол аким менен губернатордун ортосунда тирешүү бар деген саясатка такалып калышы мүмкүн да. Ушул жагын, саясий жагын карашыңар керек эле. Экинчиден, силер бул жерде эми аймактык жана муниципалдык кадр резервин бириктирип атасыңар, Мурда эки бөлөк болчу да, экөөбү. Туурабы? Кадр резервин түзүүдө. Мыйзамда биз муниципалдык жана регионалдык деген сөздөрдү алып салып атабыз. Анткени мыйзамда деген мындай майдаланып жазылбаш керек. Бул убагында ушул сөздөр кошулуп калыптыр. Биз бир гана резерв дегенди калтырып атабыз. Мунуңарга кошулам. Бул туура да, бул туура. Жанагы азыр мен концепциясын колдойм, бирок ушуну карап көргүлө. Мен жанагы азыркы биринчи жүйөмдү карап көргүлө, бул саясаты туура эмес болуп калды. Ушуну дагы бир талкабайня кылгылачы, макулбу? Экинчиңерге кошулам. Дагы бир үчүнчү неме бар экен бул жерде. Бул жерде райондук акимдердин, шаардын мэрлердин, айыл өкмөт башчыларынын, алардын орун басарларынын кызмат ордуларына жетүү мүмкүнчүлүгүн жеңилдетүү механизмдери каралды деп атат. Баягы кадрларды тартуу максатында деп атасыңар да. Муну кандай түшүнсөк болот? Муну дагы айыл өкмөт башчыларын жеңил эме кылалы деп атасыңарбы? Дайындоодо. Жок, уруксат берсеңиздер, мына айыл өкмөттүн мисалында айтып берейин. Айыл өкмөт башчы болуш үчүн мамлекеттик же муниципалдык кызматта 5 жыл, анын ичинен 3 жыл жетекчилик кызматта же башка жетекчилик чөйрөдө 5 жыл деген стаж талап кылып атпайбы? Ушул жерге биз үчүнчү кылып же мамлекеттик же муниципалдык кызматта 7 жылды кошуп атабыз. Ошол эле айыл өкмөттө 10 жыл, 15 жыл жетекчилик кызматка жетпей иштеп жүргөн адамдарга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Башкача айтканда, мындай да, республикалык маанидеги шаарлардын мэрлеринин, айыл өкмөт башчыларынын кызмат орундарына коюлган талаптарды алып салуу деп атасыңар да. Жок, талап алып салынбай эле, бирок дагы бир кошулуп атат да. Жетекчилик кызматка иштебей, жетпей, бирок көп жыл мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген адамдар ушул жетекчилик акимге болгонго же акимдин орун басары болгонго же мэр болгонго ошолорго мүмкүнчүлүк берип атабыз.
Bizde mına bir кезде Советтер Союзунун учурунда кадр даярдоо деген бар эле да, резерв кадровду. Ошондой bir методика кайра кириш керек. Айыл өкмөт башчыларын бүгүн карап көргүлө, Кыргызстанда кандай деңгээлдери, айрым айыл өкмөт башчылары бюджетти түшүнбөгөндөр бар. Бюджеттин статьяларын туура эмес колдонуп, анан иш козголгондор бар. Айыл өкмөт башчыларынын деңгээлин өстүрүү, ишти окутуу, кадр даярдоо мына сиздердин службага тиешелүү да. Ошон үчүн муну дагы бир өзгөчө көңүл буруп карагыла. Өзүңөргө ушул беренени дагы айыл өкмөт башчылары боюнча дагы бир аз мындай татаалдаштырып кадр даярдоодогу мындай баягы ыкмаларды бир аз татаалдаштырып алып келишиңер керек. Бардык нерсе айыл өкмөт башчылардан башталат. Коррупция да ошол жерден башталат, мыйзамсыздык да ошол жерден, ошону бир аз күчөткүлө дегим келип атат да, менин сунушум. Атак менин концепциясын колдойм. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Рахмат, Жамиле Кубанычбековна. Эми урматтуу депутаттар, бул өтө керектүү мыйзам талкуу болуп атат. Негизги биринчи окууда концепциясын колдоп берсек, экинчи окууда көп мындай өзгөртүү киргизе турган жерлер бар экен да. Анан мына азыркы айым сиз Надира Азимовнанын суроосуна так суроо берди, бирок мындай бүдөмүк жооп болуп атат да. Бул жерде азыр бүт коомчулук, айылдык кеңештин депутаттары, эл карап отурат да. Ошон сиз юристиңиз менен мындай жакшына тактап туруп жооп берсеңиз, бул мыйзам долбоору талкуулап аткандан. Бул баяндамачы туура эле жооп берди да. Сиз аны мындай оюн өзгөртүп койдуңуз. Айылдык кеңештин депутаттары саясий муниципалдык кызматка кирет да. Саясий муниципалдык кызматка кирет. Ошон үчүн бул стажга кошулат. Тем более мына 17-жылдан баштап бул кирип калды да. Ошон үчүн силер мына азыр бүт коомчулук карап тургандан кийин мына суроого так даана даярданып туруп жооп берсеңиз макулбу? Ошо азыр баяндамачы туура эле жооп берип атат, сиз анын оюн бузуп коюп атасыз да. Ошон үчүн муниципалдык кызмат дегенден кийин айылдык кеңештин депутаттары саясий муниципалдык кызматка кирет. Ошон үчүн стажга мен ойлойм кирет. Буну юристтер менен тактап дагы экинчи окууга жакшына даярданып келсеңиздер. Рахмат. Рахмат. Процедурный биринчи микрофон. Рахмат. Мен оюмду улап коеюнчу, мен жооп бербей эле коюңуздар, сунуш катары айтып коеюн. Биз жанагы резервке бара турган кадрларды айыл өкмөткө, райондук акимдерге, биринчи орун басар, кыскасы бардык резервке бара турган кадрларды критерийлерини биз так аныктап коюшубуз керек да. Азыр кызматка барат деген сөздү резервке турганы бараткан, резервке катыша турган, тестке катыша турган кадрлардын бардыгына ушул критерийди талап кылып анан кийин документин алыш керек. Ошондо анан бүгүнкү күндөгүдөй ашмалтайы чыккан кадрлар келбейт да. Бир күн мамлекеттик кызмат иштебегенде резервте туруп алган, азыр ошолорду резервтен алдык деп туруп алып барып коюп атат, эчтекени билбей отуруп атат. Ушуну экинчи окууда бир келсеңер, мен айта турган сунуштарым өтө көп. Отуруп алып туруп бир 2 саат отуруп карайлы ушул мыйзамды. Мен өзүм жазуу түрүндө сунуштарымды да берем отурганда. Ошон үчүн сиздерди мен чакырам, келиңиздер, мен ушул мыйзамга жардам берейин. Практик катары, тажрыйбаны билген адам катарычы. Экинчи, жанагы ротация деген сөздү ушул жерге жазасыңарбы, жазбайсыңарбы? Ошо ротация дегенден областтык деңгээлден нарака өтпөш керек да. Айыл өкмөт менен райондордун акимдери, жетекчиликтери ошол эле чөлкөмдүн өзүндөгү кадрларды даярдап туруп анан жогорулата берсе боло берет. Себеби ротация менен барып алгандар ошол элдин кулк мүнөзүн билип, элдин проблемасын изучать эткичи эле 1 жыл, 2 жыл өтүп, жөн эле барып эми үйрөнгөндө кайра кетип атат да, иштин жыйынтыгы жакшы болбой атат. Мага ишенбесеңер өзүңөр анализ кылып чыккыла. Ротация менен баргандар жөн эле жүрөт, эмнеге барганын билбей элечи. Ошон үчүн айыл өкмөттөрү менен райондук деңгээлдеги жетекчилерди ошол эле чөлкөмдүн өзүнөн алыш керек. Болбосо конкреттүү түрдө мыйзамга жазып койгула. Областка чейинки жетекчилерди койсо болот ротация кылыпчы. Рахмат. Кийинки сөз Ашимова Динара Ашимовнада. Рахмат, саламатсыздарбы? Ушул жана резерв кадровка кирген адамдарды кийин аким, зам аким кызматтарында дайындаганда бизде повышение квалификации, алдын ала даярдай турган механизмдер барбы?
Динара Ашимова, саламатсызбы? Ооба, бизде жана айтылгандай баары резервке кирердин алдында өзүнүн ошо экзамендерин берип атканда ошол жерде подготовка кадров деп академия управлениядан консультация алып алышат да. Жок, ал повышение квалификации курсы барбы? Мисалы, кадрды тандап баштаган убакта көп өлкөлөрдө, мисалы Россияда атайын окуу борборлору бар. Окутушат да, үйрөтөт, анан назначение кылат. Бизде ошондой барбы? Ооба, жанашымна, берде азыр жана айткандай, бизде резервте кадрлар турат, ошол резервтен алынып атат да. Ошол азыркы учурда ошо пландалып атат, повышение квалификации, обучение деп, биздин на базе Ошону мыйзамга киргизели, мен берейин сунуш. Мыйзамда сөзсүз караш керек да. Биринчиден, экинчиден зам акимди дагы айтып атпайсыздарбы, ошол сунуш берип туруп дайындайт деп атасыздар. Жаштарга орун бербейлиби? Зам акимдерге жаштар дайындалат, анча жаштан деп туруп, анан жанагы стажы боюнча бир аз жеңилирээк койбойлукпу? Биз анда жаштарды качан даярдайбыз? Качан жаштар зам акимге келет да, кийин качан аким болушат алар? Возможность бербейт да устаз, мына мыйзамды караңыздар. Туурабы? Давайте тоже нужно подход менять, жаштарга бир эме беришибиз керек, мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек да. Мен дагы ошого берейин өзүм сунушуму. Стажды каяктан алып калат? Адам өмүрү зам акимге доступ болбосо, ал кантип эртең аким болот? Жалаң эле эмне иштеп аткан адамдар иштей береби? Кандай болот? Айтыңызчы. Жанарышым, азыр бул жерде ошол общий стаж деп атпайбызбы? Может быть, даже не руководящая должность, а общий стаж. Да, вот зам акимге кичине эмерак, может быть, бүтүп келген, с красным дипломом деген, бизде өтө жакшы жаштар бар да, ошолорго жол берелик деп айтып атам. Анан аялдарга кандай гарантия кылып атасыздар? Бир дагы аким жок да азыркы убакытта, туурабы? Азыр деле мына алып келдиңер мыйзамды, дагы деле гендерно нечувствительный мыйзам алып келип атасыздар. Аялдарды кандай гарантия берип атасыздар? Азыр жанашымна, тиги ар бир дайындалып аткан кызматкер ошо резерв кадровдон чыгат. Бизде резерв кадровдон алган жетекчи өзү тандап атат да азырчы ошол жерден. Ошон үчүн это на усмотрение болуп калат да. На усмотрение руководителя. Нельзя так делать. Бизде деген закон о государственной службе 30% бар да. Значит, вы должны соответствовать этому закону. Соответственно, резерв кадровдон башташ керек да. 30% ошондо эме кылыш керек да. Киргизиш керек да. Анда на усмотрение болуп дагы деле аялдардын укуктары каралбай калат. Азыр деле бир аким аял жок. Дагы эле ушул картина кете берет экен да. Ошондуктан мен сиздерге жазуу түрүндө да берейин. Надира Азимнанын дагы көп эмелери бар экен. Бир мындай келбейсиздерби? Жолугуп же круглый столлар эме уюштурбайсыздарбы? Бул өтө маанилүү маселе да кадровый. Негизи концепция жакшы, абдан жакшы. Мен колдойм. Бирок ошо сунуштарды сүйлөшөлүк, Рахмат. Рахмат. Процедурный. 3-чү микрофон. Рахмат, Жамиле Кубанычбековна. Урматтуу депутаттар. Негизинен бул мыйзам өтө жакшы мыйзам, концепциясын колдоого чакырам, урматтуу депутаттар. Бирок ушул мыйзамды долбоорду алып келип аткан жетекчиликтин орун басарлары, өкүлдөрү, мен сиздерге сунушум. Эми мен жазылууга жетишпей калдым. Мына бул жерде көпчүлүк депутаттардын колдоосу менен, инициативасы менен ушул мыйзамды коомдугуга коюп, бүгүнкү күндө мынакей төрагага да жиберилди. Мен ойлойм, бул жерде силердин кээ бир адистердиңердин ишинин жетишсиздиги. Мына жогоруда биздин коллегаларыбыз айтып кетти, стаж боюнча, ошол эле резерв боюнча, ошол резерв боюнча дагы мен сунуштарды өткөндөгү биздин коомдугугудагы сиздердин келген өкүлдөрүңүздөргө айттым эле. Эмне үчүн ошол жерде айыл өкмөт, айылдык кеңешинин депутаттары отурат, ошол ар кайсы тармактын мүчөлөрү отурат, ошолордун сунуштарын угуп, ошол сунуштарды ушул долбоорлорго киргизип, мыйзамга оңдоп түзөө киргизип деген максатта айтсам, бирөө да жазып кеткен эмес. Мына ошол жазбаганын кесепетинен
бүгүнкү күндө сиздердин мыйзамдарыңарга кээ бирөөнө жооп бере албай отурасыздар. Ошол эле мезгилде кээ бир пункттарына өзгөртүүлөр толук кандуу кирбей калган. Ошон үчүн мен сунушум бүгүнкү концепциясын урматтуу депутаттар колдоп бериңиздер. Экинчи окууга келгенде ушул жерде ар бир депутаттын айткан сунушун эске алуу менен ошол пункттарына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү суруштайм. Резерв боюнча ошол эле жанагы мен айтып кетейин баса белгилеп. Кээ бир көпчүлүк жергиликтүү бийликте декретке кетип калган кызматкердин ордуна мурун деген договор менен алып туруп убактылуу алып иштетчү. Аны да алып салгансыздар. Бүгүн кандайдыр бир учурларда декретке кетип калган учурлар болуп калса, ошол жерде адиске эч ким резервке өтүп, резервтен конкурска өтүп, конкурстан келбейт экен. Ошон үчүн ушундай учурларды жеңилдетүү максатында иштерди алып барсаңар, менин оюмча көпчүлүк биздин кадрдагы кадр тандоодо, кадрларды кызматка орноштурууда бул жеңилдиктер жаратылат эле. Ошон үчүн сиздерден өтүнүчүм, суранычым, бүгүнкү концепциясын колдоп, экинчи окууга чейин ар бирибиздин сунушун, мына өткөндөгү биздин коллегалар дагы киргизген сунуштардын баарын камтып туруп, экинчисине ошонун баарын толуктоп алып келүүңүздөрдү суранам. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Төлөбаев Балбак Зарлыковичте. Мыйзам жакшы мыйзам, бирок баяндамачыны эмкиде алмаштырыла. Алмазбек Акынжанович. Биринчиден, бул мыйзамдын 3 эле өзөгү бар. Эң маанилүү 3 эле точкасы бар. Биринчи, айыл өкмөттөр, азыркы иштеп аткан айыл өкмөттөр ордунда иштеп кала берет. Себеби бүт аймактарда жакшы иштеп аткан айыл өкмөттөрдүн баары кетет экен. Себеби ошол жерде туулган, азыр мыйзам негизинде ата эрден кийин баары башка жака кетет экен деп элдерден жаалап түшүп аткан. Биздин айыл өкмөт деле калтырып кое бергилечи, жакшы иштеп аткан, аны алып барып эмне кыласыңар деп. Эгер бул мыйзам күчүнө кирсе, ошол жакшы иштеп аткан айыл өкмөттүн баары өзүнүн жеринде калып иштей беришет улантып. Бул биринчиси. Экинчиси, вице-мэрлер, акимдер жана зам акимдерге башка жактан киши алып келген атасыңар. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты басып өтпөгөндөрдүн басып өтүп, мамлекеттик муниципалдык кызматты түшүнбөгөндөрдү алып келген атасыңар. Жана либо дегенден кийинки балекет ушул. Муну алып салалы. Бул болбойт. Алмазбек Акынжанович. Экинчи окууда өкмөттүн дагы эч кимдин укугу жок, өзгөртө албайсыңар. Муну депутаттар гана өзгөртө алат. Ошон үчүн азыртадан урматтуу депутаттар могу жерде сунуш берген. Ошонун баарын даярдап, өзүбүз өзгөртүшүбүз керек бул мыйзамга. Өкмөт өзгөртө албайт, эч ким өзгөртө албайт. Бир гана комитеттен биз жазуу жүзүндө берип, муну өзгөртө алабыз. Депутат гана өзгөртө алат. Законодательный инициатива болгон гана киши. Ошондуктан экинчи окууда ар бирибиз комитеттен ушул сунуштарды берип, ушуларды оңдоп, түздөп туруп, бул мыйзамды алып келишибиз керек. Идеальный сонун мыйзам. Мамлекеттик муниципалдык кадр кызматтарын, жана президент айтып атпайбы, кадрларыбыз жок болуп атат деп. Биз жардам беришибиз керек ушул кадрларды ордуна келтиргенге, даярдаганга. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сербаев Алишер Ташбаевичте. Жок. Мыйзам долбоору боюнча суроо талкуулар аяктады. Комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбекова Чолпон Алыевна сөз берилет. Рахмат, урматтуу депутаттар, аябай жакшы талкуу болду. Комитеттин дагы көп сын пикирлери болгон бул маселе боюнча. Бирок биринчи окууда концепциясын биз жактырганбыз. Биздин комитеттин корутундусу. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына аскердик наамдарды, класстык чиндерди, атайын класстык чиндерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрацияда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны комитеттин сын пикирлери жана сунуштары эске алуу менен биринчи окууга кабыл алууга жогорку кеңешке сунуштайбыз. Рахмат. Аппарат кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 77 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Урматтуу депутаттар.
Макул 61, каршы 1, бар 62, каталды 77. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. 20 маселе. Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын четке кагуу жөнүндө Жогорку кеңештин токтомунун долбоору. Мыйзам долбоорунун темилгечиси депутат Бакасов конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачылар Султанбекова Чолпон Алиевна конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы. Аскарова Зарема Аликовна, юстиция министринин биринчи ордун басары. Сөз сизде, Чолпон Алиевна. Рахмат, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын президенттин каршы пикири менен кайтарылып берилген Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын четке кагуу жөнүндө токтом долбоору биздин комитетте 19 декабрда каралды. Өзүңүздөргө билгендей, президент тарабынан бул мыйзамга каршы пикир түшүргөн. Макулдашуу топ түзүлгөн. Макулдашуу топтун тең төрагасы Кыргыз Республикасынын юстициясы министри Баетов. Кыргыз Республикасынын президенттин каршы пикири менен макул болбогондугуна байланыштуу. Анан булар мыйзамдын 60 беренесинин 5 бөлүгүнө ылайык макулдашуу тобу аны түзүү жөнүндө Жогорку кеңеш тарабынан чечим кабыл алынган күндөн тартып 30 жумуш күндүн кечиктирилбестен мыйзамдын макулдашуу вариантын жана түзөтүүлөрдүн таблицасын Жогорку кеңештин кароосуна киргизет. Макулдашуу тобунун мүчөлөрүнүн ортосунда макулдук болбогон учурда жооптуу комитет четке кагуу жөнүндө сунуштама менен мыйзамды Жогорку кеңешке киргизет. Комитеттин чечими мыйзам долбоорун четке кагууну Жогорку кеңешке сунуштайбыз. Рахмат. Суроолор барбы? Аталган мыйзам долбоор боюнча. Аппарат кошумча катууну ачыңыздар. Комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбекова Чолпон Алиевнага сөз берилет. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши тарабынан 2023 жылдын 6 апрелинде кабыл алынган жана Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын четке кагуу Жогорку кеңешке сунушталсын. Рахмат. Аппарат кошумча катууну ачыңыздар. 79 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, Жогорку кеңештин токтом долбоорун добушка коём. Добуш бериңиздер. Макул 64, каршы жок, бар 64, каталды 79. Токтом долбоору кабыл алынды. 21 маселе. Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына карата Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири жөнүндө Жогорку кеңештин токтомунун долбоору укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет караган. Баяндамачы Дуйшеева Жибек Курманбековна, финансы министринин орун басары. Саламатсыздарбы, урматтуу Жамила Конучбековна, урматтуу Нурланбек Санбекович, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин тарабынан кабыл алынган Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына карата Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикирине ылайык башкы прокуратуранын башкы түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерине юстиция генерал майорунун атайын наам аскердик наамды ыйгарууну белгиленген ушул мыйзамдын
биринчи беренесинин 14 пунктунун Б пунктчасын алып салууну сунушталат. Бул ченем башка мамлекеттик органдар тарабынан ушундай кызмат орундарын ээлеген кызматкерлерге жогорку чендерди ыйгаруу боюнча чынжырлуу реакцияга алып келиши күтүлүп жатат. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы менен макулдашылган. Кыргыз Республикасынын президентинин каршы сын пикирин кабыл алууну өтүнөбүз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Омурзаков Сүйүнбек Абдылдаевичке сөз берилет. Рахмат, урматтуу Жамиля Кубанычбековна, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикирин карап чыгып, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеши токтом кылат. Биринчи, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеши тарабынан 2023 жылдын 22 ноябрында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына карата Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикирине макулдук берилсин. Экинчи, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү менен биргелешип, жогоруда көрсөтүлгөн мыйзамдын текстин Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикирин эске алуу менен жеткире иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын президентине кол коюуга жиберүү. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин укук тартиби, кылмыштык менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттер боюнча комитетине тапшырылсын. Урматтуу депутаттар, аталган токтом долбоорун колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат. Аппарат кошумча каттоон ачыңыздар. Каттоодон 79 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, Жогорку Кеңештин токтом долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 64, каршы жок, бар 64, катталды 79, токтом долбоору кабыл алынды. 22-чи маселе. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин курамдарын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022 жылдын 13 январындагы номер 18-7 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору депутат Рыспаев Равшанбек Рызбаев жөнүндө конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачылар Сатыбалдиев Эльмур Заракевич, мекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Султанбекова Чолпон Алыевна, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы. Сөз сизде, Чолпон Алыевна. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын мыйзамы 23 жана 25 беренелерине ылайык депутат Рыспаев Рашанбек Рыспаевичти укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин курамынан чыгарып, жана аны транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин курамына сунуштоо боюнча мекенчил депутаттык тобунун чечими келип түшкөн. Комитет бул чечимди карап, төмөндөгүдөй чечимге келди. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин курамын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022 жылдын 13 январындагы 18-7 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кароосуна киргизилсин. Рахмат. Аппарат кошумча каттоон ачыңыздар. Каттоодон 79 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 60, каршы жок, бар 60, катталды 79, токтом долбоору кабыл алынды. Рахмат. 23. Урматтуу депутаттар, кийинки 9 маселе 6-чы чакырылыштын депутаттардын мыйзам долбоорлору четке кагуу боюнча.
23 маселе мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3-окууга киргизилет. Демилгечилер 6-чакырылыштын депутаттары Касымалиева, Орозова Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Баяндамачы Султанбекова Чолпон Алыевна конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы. Сөз сизде, Чолпон Алыевна. Урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга 6-чакырылыштын депутаттары Касымалиева жана Орозова тарабынан демилгеленген мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Бул маселени карап, комитет төмөндөгүдөй корутундуга келди. Мыйзамды Кыргыз Республикасынын мыйзамын долбоорун четке кагуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат, аппарат. Кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 79 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун четке кагуу боюнча добушка коем, добуш бериңиздер. Аппараттан жардам берчи. Макул 66, каршы жок, бар 66, катталды 79, мыйзам долбоору кабыл алынды. Ооба, мыйзам долбоору четке калды. 24-чү маселе. Административдик иштин негиздери жана административдик жол жоболор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын кабыл алынышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору 2-окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын өкмөтү конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Баяндамачылар Султанбекова Чолпон Алыевна конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы. Ороза Бактияр Сайпидинович, юстиция министринин орун басары. Чолпон Алыевна, сизде сөз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине комитеттин чечимин жактыруу жана административдик иштин негиздерин жана административдик жол жоболор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кабыл алынышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын долбоорун четке кагуу сунушталып атат. Добуш берип коюңуздар, урматтуу депутаттар. Рахмат, аппарат. Кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 79 депутат өттү. Мыйзам долбоорун четке кагуу боюнча добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 67, каршы жок, бар 67, каталды 79, мыйзам долбоору четке кагуу боюнча кабыл алынды. 25 маселе. Чет өлкөлүк граждандардын Кыргыз Республикасындагы укуктук абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2-окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын өкмөтү конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Баяндамачылар Султанбекова Чолпон Алыевна конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы. Сөз сизде, Чолпон Алыевна. Рахмат, урматтуу депутаттар, чет өлкөлүк граждандардын Кыргыз Республикасынын укуктук абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун четке кагууну Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштайбыз. Добуш берип коюңуздар. Рахмат, аппарат. Кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 79 депутат өттү.
Мыйзам долбоорун четке кагуу боюнча добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 64, каршы 1, баар 65, каталы 79, мыйзам долбоору четке кагылды. Рахмат. 26 маселе. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окуяга киргизилет. Демилгечилер 6 чакырылыштын депутаттары Бабанов, Казакбаев, Жээнчороев, Омурбекова, Сабиров, Алтынбеков, Тиллаев, Райымкулов, Нишанов. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Баяндамачы Султанбекова Чолпон Алыевна конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы. Сөз сизде, Чолпон Алыевна. Рахмат, Жумиле Кубанычбековна. Урматтуу депутаттар, комитеттин чечими жергиликтүү кеңештердин депутаттык шайлоолору жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун четке кагууну жогорку кеңешти сунуштайбыз. Добуш берип коюңуздар. Рахмат. Аппарат кошумча катууну ачыңыздар. Катоодон 79 депутат өттү. Мыйзам долбоорун четке кагуу боюнча добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 64, каршы жок, баар 64, каталды 79, мыйзам долбоору четке кагылды. 27 маселе. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечилер 6 чакырылыштын депутаттары Бекешев, Алтыбаева, Жээнчороев, Кыдыралиев, Жумабеков, Исакунова, Бакиров, Жунусуулу, Акматов, Шыкмаматов. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Баяндамачылар Султанбекова Чолпон Алыевна конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы. Сөз сизде, Чолпон Алыевна. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комитеттин чечими жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын долбоорун четке кагуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Рахмат. Аппарат кошумча катууну ачыңыздар. 79 депутат катоодон өттү. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун четке кагуу боюнча добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 60, каршы жок, баар 60, каталды 79, мыйзам долбоору четке кагылды. 28 маселе. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, жер кодексине, жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечилер 6 чакырылыштын депутаттары Назаров, Туманбаева, Узакбаев, Нышанов, Жапаров. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Баяндамачы Султанбекова Чолпон Алыевна конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет төрайымы. Сөз сизде, Чолпон Алыевна. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын жер кодексине, жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө, жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун четке кагуу жогорку кеңешке сунушталсын. Рахмат. Аппарат кошумча катууну ачыңыздар.
Каттоодон 79 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун четке кагуу боюнча добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 67, каршы жок, бар 67, каталды 79, мыйзам долбоору четке кагылды. Рахмат, 29 маселе. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларынын шайлоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечилер, 6 чакырылыштын депутаттары Эсенаманов, Карашев, Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Баяндамачы Султанбекова Чолпон Алыевна. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы. Сөз сизде, Чолпон Алыевна. Рахмат, Жамиля. Урматтуу депутаттар, комитеттин чечими. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруу органдарынын башчыларынын шайлоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун четке кагуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Добуш берип коюңуздар, урматтуу депутаттар. Рахмат, аппарат, кошумча катууну ачыңыздар. Каттоодон 79 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, четке кагуу боюнча мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 61, каршы жок, бар 61, каталды 79, мыйзам долбоору четке кагылды. Рахмат, 30 маселе. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи 6 чакырылыштын депутаты Турузбеков. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Баяндамачы Султанбекова Чолпон Алыевна. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы. Сөз сизде, Чолпон Алыевна. Урматтуу депутаттар, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынганына байланыштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын күчүн жоготту деп табылды. Ушуга байланыштуу мыйзам долбоорунун актуалдыгын жоготкондугу үчүн четке кагууга жатат. Комитеттин корутундусу мыйзам долбоорун четке кагуу сунушу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат, аппарат, кошумча катууну ачыңыздар. Каттоодон 79 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, четке кагуу боюнча мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 61, каршы жок, бар 61, каталды 79, мыйзам долбоору четке кагылды. Рахмат, 31 маселе. Жарандарды каттоолук эсепке алуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына, ички жер которуу жөнүндө мыйзамга, граждандык кодексине, администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи 6 чакырылыштын депутаты Пирматов. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Баяндамачы Султанбекова Чолпон Алыевна. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы. Сөз сизде, Чолпон Алыевна. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Урматтуу депутаттар,
жарандарды каттоолук эсепке алуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына, ички жер которуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына, Кыргыз Республикасынын граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун четке кагуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштайбыз. Добуш берип коюңуздар, урматтуу депутаттар. Рахмат. Аппарат кошумча катууну ачыңыздар. Каттоодон 79 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, четке кагуу боюнча мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 58, каршы жок, бары 58, каталды 79, мыйзам долбоору четке кагылды. Урматтуу депутаттар, урматтуу аппараттын кызматкерлери, бүгүнкү күн тартибиндеги бардык маселелерди карап чыктык. Эртеңки пленардык жыйынга чейин сак саламатта болуңуздар.